баланын жарык дүйнөгө төрөлүп келүүсү өзүнчө чоң мужиза, керемет. Аллах Таалам ошон үчүн Кудай сактасын, андан ары кылсын, төрөттө кайтыш болгон эне мин ахками шухада ал-ахира, акиреттеги шейиттердин өкүмүнө кирет. Өткөн сабактардын биринде айтканбыз, баяндаганбыз, шейиттер эки түрлүү болот. Бул дүйнөнүн шейити бар, акиреттин шейити бар. Бул дүйнөнүн шейити дегени баягы Ухуд согушунда кайтыш болгон мусулмандар. Кийимдери алынбастан, жуулбастан, ошол боюнча кепинделип туруп, жаназага узата турган адамдар. Дин үчүн, мекен үчүн кашыкканы калганча салгылашып, акыркы деми чыкканга чейин бекем туруп берип, дүйнөнүн эч бир рахатын көрбөй кайтыш болсо, бул дүйнөдөгү эң биринчи даражадагы шейиттер болот. Анткени ушунчалык элестетиңиз, суу ап келгенде дагы өздөрү өлүм төшөгүндө жатат, катуу чаңкап суу сап жатат, жок. Мага караганда тиги бир тууганым ичсин деп суу айланып келгиче бүтүп калып атат. Бул хадисте кээ бир алымдар өтө күчтүү даражада эмес дейт, бирок бизге мааниси бар да баары бир. Алар ушундай даражага жетишкен. Бул атайынына бул 3-чү том, биринчи томдо келет жаназа бөлүмү, ошонун ичинде шейиттер өкүмү деп. Ушунчалык деңгээлде жанагы кийими менен кепинделип кайтыш болуп, бийик даражага чыгыш үчүн согуш талаасынан көлөкөгө, жанагындай алачыкка же чатырга чыкпастан, же дүйнөгө бир нерсени осуят кылып, керезин айтууга үлгүрбөстөн туруп кайтыш болгон адамдар болуш керек. Эгерде керезин айтып дайындап кетсе, балдарыны бирөөгө табыштап, же бир аз эс алып, тыныгып, суу ичип, же болбосо жарым күн, жарты күн ошол жана койма деп коет, чатырларда, алачыкта көлөкөлөп жатып, же бир аз даарыланып барып кайтыш болсо, бул акыреттик шейит болот, бирок бул дүйнөнүн шейитине илеше албайт. Мындайча айтканда, кийимдер алынат, жуулат, кадимкидей кепинделет. Биз айтып аткан төрөттө кайтыш болгон эне Кудай анын бетин ары кылсын, бул акыреттик шейиттик макамга жетишет. Акыреттик дегени акыретте шейиттер даражасына кирет, Кудайын буйрса. Бирок бул дүйнөдө кадимки аял заты сыяктуу жуулуп, кепинделип кетет. Оңой эмес да. Ошол төрөт себептен башка витамин жетишпей, аял заты чачы жыдып түшүп калган болсо, ал учурда алымдардын кээ бири зарылчылык үчүн жана парик деп коет, башка деп коет, аны мейли деп айтат. Бай эркектерге окшошуп калбасын, же болбосо ал учурда чач эксе, бул зарылчылык бабы деп айтылат. Андай зарылчылык болбосо, дагы да мындай чачын көрктүү көрсөтүп, жана башка кылыш керек болсо, биз сөз кылып аткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинин ичине кирип кетет. Ошо чачты улатып аткан аял затыда чач бар, Кудайга шүгүр, дагы да көрктөнүп атат. Мындайча айтканда, табигый сулуулукту, чыныгы сулуулукту чанып, жасалма сулуулукка бет алган аял заты деген сөз. Бул шайтандын шапалагы бир тууган. Мунун түбү ойлошу мүмкүн дем шариятты кененинен түп тамыры менен түшүндүрбөсөк, бир тууган көңүл буруңуз. Шариятты үстүртөдөн түшүндүргөндөр, чалалар, же чала түшүнүктүн, тайкы түшүнүктүн айынан адамдар шариятты жек көрүп калышы толук ыктымал. Маселе түшүндүрүп аткан адамда же түшүнүп аткан адамдын деңгээлинде. Эмне үчүн ушунчалык каргышка калып атат? Анткени бул түбү тагдыр, ыйман маселесине дагы тиешеси бар. Кудай берген кебете кешпир, дене түспөт, ушуга бул наразы болуп, жок, мен өзүмдү өтө идеалдуу өлчөмгө чыгарам деп Кудайдын буйругуна өзү билбеген абалда кандайдыр деңгээлде каршы чыгуу. Экинчи мунун түбү, маселенин төркүнү, баягы бейишке чыккан шайтандын Кудай Тааланын өкүмүнө каршы чыгып, түбөлүк каргышка калган учуруна барып такалат. Ухруж фа иннака раджим. Бейиштен чыккының, сен түбөлүк каргышка калдың. Сенде сага кыпындайды үмүт жок, сен ошол түбөлүк тозоку деп өкүм чыгарылган затсың. Дегенде Кудайым Робби анзирни иля яуми юбасун. Адамдар кыяматка чейин болгонго чейин, сурнай тартылганга чейин мага мөөнөт бер, адамзатты азгырып өтөйүн деп көңүл буруңуз. Ошондой жагдайда каргышта туруп дагы дуа кылып атат Иблис. Алла Таала анын да дуасын кабыл кылып атат. Ошон үчүн акыйдада капырдын дуасы кабыл болобу жокпу дегенде, бул дүйнөдө болушу мүмкүн. Талаш маселе, талаш. Өзгөчө мусулман адам анын акысына кириптер болуп, анын жанына, малына, аброюна шек келтирип, зыян, залал келтирсе, кадимкидей ошол адамдын дуасы кабыл болушу мүмкүн деп кээ бир адамдар шайтандын ушул окуясын айтат. Кудайым кыяматка чейин мага жашаганга үмүт бер, мен биротоло тозоктук болдум, мен ага тагдырыма тан беремин, бирок ошо менен биргеликте өзүм менен менин илмегиме илинген адамдарды тозокко түбөлүк ээрчитип кетейин дейт.
Ошондо Аллах Таалам жооп берет: "Илля ибадака минхумул мухласин". Тоготер аяттын жери ушул, каймагы. Адамдар сени ээрчиши мүмкүн. Акылын иштетпеген, дени карды соо эмес, ыйманы менен эсептешпеген, көзүн, көкүрөгүн май баскан адамдар ээрчибесе, алар тозоктук болот ошондойлор. Бирок ыхластуу пенделеримди сен эч качан келип азгыра албайсың дейт. Ошон үчүн кечээден туугандар биз ихлас деп атабыз. Ихласты тамызгы деп элестетиңиз. Оттун тамызгысы, биз көчмөн калкпыз. Ихласты тамактын тузу деп элестетиңиз. Ихласты үйдүн пайдубалы деп элестетиңиз. Биз үйдү пайдубалсыз элестете албайбыз. Жашоону ыймансыз, намазсыз элестете албайбыз. Мусулмандын негизги аракетке салып турган күчү, мотору жана башка нерсеси бул ихлас болуп эсептелет. Ихластын астында бир туган кичи же чоң амал деп каралбайт. Кичинекей же чоң амал деп бөлүнбөйт. Ихлас коштолсо кичинекей амал дагы ала тоодой болот. Ихлас жок болсо ала тоодой көрүнгөн амал кумурскайда кадыр калбайт. Кумурскадай да кадыр калбайт. Ошон үчүн бул жерде маселе ошол. Анан кыяматка чейин мени калтыра көр деп жалбарып, көшөрүп суранып, экинчи суранганы көрөсүң, мен адамзатты ушундай бир азгырамын. La yughayyiranna khalqallah. La yughayyiran. Каркелери зем кыраат илими. Мен аларды буйурамын, жамандыкка баштаймын, азгырамын, жүрөгүнө жаман күдүк, шек күмөн саламын, азгырамын, ээрчитемин, илмектеримди илемин дагы. Сен жараткан табиятка ыраазы болтурбай, макул чыктырбай аларды каршы кыламын дейт. Алар мени ээрчип, мага кулак салып, менин шапалагыма түшүп, андан кийин ушул кебете кешпирин биринчи ыйманын өзгөртөт, андан кийин акылын өзгөртөт, туура эмес вирустар турат, акылдын туура дени карды сонун ордуна, андан кийин дене түспөлгөтөт да, караңыз, ыйманды өзгөртөт, акыл эс менен ыйман өтө тыгыз, бул эри шаркак, Асан Үсөндөй экөө бирге байланышкан. Таза шарият таза акылдууларда болот, таза акылдууларда таза ыйман болот. Андан кийин анан дене түспөлгөтөмүн деп атат. Бул экөөнү жайлагандан кийин үчүнчү маселе дене түспөлдөрүн өзгөртүшөт дагы. Азыр түрүлөй шайтандар көп да көрүп атасыздар. Мүйүз салгандар бар, көзүн кара кылып алгандар бар. Кудай сактасын. Кудай аны мындай көрүүгө дитиңиз барбайт да адамдарда. Кудай мен ынсап берсин, алар адашып атат, билбей атат, бирок көрүүгө дитиңиз барбайт. Ошентип, бул биз айтып аткан маселенин төркүнү туугандар. Шарият эмне үчүн аял заты найзыкко сулуу жүрүш керек деген нерсеге каршы чыгып аткан жок. Бул жерде бир канча маселе бар. Жасалма, жашоо жасалма болбосун. Жашоо так болсун, ачык даана болсун, жөнөкөй болсун. Анан экинчиден шариятта уруксат берсе эмне деген чыгым кетет? Адам негизги максатка кадам коюп, жашоону жерди гүлдөтүү, дааватты алып кетүү, илим билимдин үстүндө куруу деген негизги максаттар калып, жалтыр жултур менен көздөр боелуп калат. Жалтыр жултур менен жашоосу өтүп калат да, мындай негизги максат калып калат экинчи, үчүнчү орунда. Жалтыр жултур эмес да жашоонун бардыгы эле. Качан эле жашообуз жадыраган жаз болуп калды. Жок, убактылуу. Анткени жалтыр жултур бул биз көз боемочулук болуп эсептелет бул. Үчүнчү маселе анан ушул жерде каргышка кирип кетпесин деген маселе. Алдамчылык, каргыш болбосун. Анан төртүнчүсү шайтандын кулагына мынтип күбүрөп айтып келген шайтандын тилине кирип, шайтанды ээрчип, Кудай жараткан дене баягы тулпатка кебете кешпирге наразы болуп өзгөртүү деген сөз да. Эми түшүнүңүзбү, эмне үчүн бул жерде каргышка калып атат? 4-5 бул азыркы эле биздин деңгээлге жараша айтып атам. Болбосо 10го чейин маселе бар ичинде.